Мен сізден сұранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз. Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам. Эл өкүлү катары. Мен сизден суранып атам деп айттым. Комминдин өкүлүнө мен этикалуу суроолорду берип атам да. Эми бизде этичныйлар аябай көп экен комминде. Ошон үчүн мамлекетибиз катуу өнүгүп атат да. Этичный болуп столду кучактап отурасыңар, бул жакта элдин чөнтөгүн кактап. Рахмат, Айда Камчыбековна. Министрлер кабинетинин орун басары. Бул келишимдерди карап чыктыңыздарбы? Урматтуу Шайлабек Карабекович, кайсы келишимдерди айтып атасыз? Вега менен түзүлгөн келишимдер. Ал Вега маалыматтык технология жана байланыш мамлекеттик комитетинин арасы менен түзүлгөн келишимдер. Ким менен түзүлсө дагы сиз карап чыктыңызбы? Ооба, анткени деген бул биздин министрлик. Кандай деп түзүлгөн экен Вега менен? Мен сурооңузду түшүнгөн жокмун. Түшүнбөгөндөр чогулуп алгансыңар да коммингечи. Бул Веганын өкүлү келдиби бул жерге? Вега барбы бул жерде? Жок. Канча дагы дойлаларды кайсыл мекемелер алат Вегадан сырткары? Так, Вегадан тышкары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 5%, Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугу башкы башкармалыгына 15%, 5% бул 25% бул деген өз алдынча бийлик органдарына, андан тышкары 5% бул транспорт жана жол министрлигине. Андан жалпысынан айтканда дагы калган каражаттардын, ошо түшкөн каражаттын калдыктары, калгандары бул республикалык бюджетте көрсөтүлөт жана анын 50% бул жанагы саламаттык сактоо тармагына жумшалат. 25% доля алып аткан мекеме эмнелерге жоопкерчиликтүү? Бул өз алдынча бийликтер, айыл өкмөттөр жана мэрия биринчи этабы боюнча жана Вега компаниясынын ишке ашкан долбоордун алкагында бул эң негизинен жол инфраструктурасын, инфратүзүмүн тиешелүү шарттарын түзүп берүү. Андан тышкары ошол тиешелүү шарттар түзүлүп бүтүппү азыр ошондо бардыгы? Азыркы иштеп аткан жанагы комплекстерде ооба. Демек, видеокамералар коюлган жерлердин бардыгына шарттар түзүлгөн, чиймелер чийилген, жол белгилер коюлган, Жо, бул деген ошол жанагы түшкөн каражаттын 25% жеке өз алдынча бийликтерине берилет. Сиз сурадыңыз, кандай максаттарга берилет деп. Мен айтып атам, максаттардын ошо кайсы максаттарга бул каражаттар бөлүнүп бергени. Максаттарын аткарыппы дейм ошол мекемелер? Муну тиешелүү өз алдынча бийликтен сураш керек. Сурабайсызбы, сиз эмне кылып отурасыз ал жерде? Мен сизден суранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз. Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам. Эл өкүлү катары. Мен сизден суранып атам деп айттым. Эске үйрөткөн жерим жок. Бул биринчиден. Сиз экинчиден кол алдыңыздагы азыр мына биздин коллегабыз туура айтты. 25% алып дойлада отурган мекемелер шарттарды түзүп бериппи дейм. Ошол жол белгилери боюнча, башка чиймелер боюнча өздөрү алган дойлага тиешелүү. Мен сизден сурап атам, ошону сурадыңызбы? Шарттарды түзүп бериппи элдерге, айдоочуларга? Эми бул жол коопсуздугун караган ички иштер министрлиги жооп берсин. Канчалык ошол деген каражаттар жана шарттар түзүлүп бергени тууралуу. Урматтуу Шайлабек Карабекович, уруксат болсо мен айтып коеюн, ошол биринчи этап боюнча Бишкек шаарынын аймагында 42 жерге камералар орнотулган. Ошол камера орнотулган жерлерге жалпысынан 1563 жол белгилери толук орнотулуп бүткөн. 42 чарчы километр
дорожный разметка чийилип бүткөн. Ошон үчүн ошол камера коюлган жерлерде бул толук кандуу ошол иштер аткарылган. Бул мыйзам кимдер менен биргеликте сунушталып атат бизге? Кимдер менен чогуу иштедиңер? Бул мыйзам биринчи депутаттардын ой пикири эске алынды, экинчиден коомчулуктук, бирок өкмөт тарабынан сунушталып, өкмөттүн токтомунун негизинде сиздердин карооңуздарга берилди. Ошон үчүн өкмөт дебең эми Камин деп айтыңыз азыр жаңы конституция. Каминдин өкүлүнө мен этикалуу суроолорду берип атам да. Эми бизде этичныйлар аябай көп экен Каминде. Ошон үчүн мамлекетибиз катуу өнүгүп атат да. Этичный болуп столду кучактап отурасыңар, бул жакта элдин чөнтөгүн кактап. Кайсы түрлөрү боюнча азайды азыр? МВДнын өкүлү. Айыппулдар. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, бул жерде унаа каражаттарын айдоочулардын кыймылдын белгиленген ылдамдыгын 10 км/сааттан көп, бирок 20 км/сааттан аз ылдамдык. Экинчи, светофордун тыюу салуучу сигналын өтүүчү жердеги стоп линия белгисине баш ийбөө, жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбоо, разметка, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу. Урматтуу МВДнын өкүлү, министрдин орун басары. 5,5 миң боюнча азайттыңыздарбы? 5 тыйын болсо дагы. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, 5,5 миң сомдук айып пулдар боюнча бирөө да азайтылган жок. Себеби дегенде ошол түшүндүм. Азайтпапсыз, түшүндүм. Ошолор жол кырсыгына биринчиден себепкер болуп атышат. 3 миң боюнча азайттыңызбы? Бул жерде только 1000 сомдук айып пулдар боюнча азайтуу сунушталып атат. Себеби дегенде калгандары ошо жол кырсыгына бирден бир себепкер, ошон үчүн алдын алуу боюнча алар калып атат. 3 бүттүү видеокамераларды алып эле салбайсыңарбы? Урматтуу Шайлообек Карыбекович, 3 буттуу бул передвижной комплекстердин бирден бир максаты бул жана стационардык биз коюп койгондо аны эл бүт бардыгын билет дагы ошол жерден жол эрежесин сактап өтөт. Ал эми 3 буттууларды койгонубуздун себеби авариялык опасный участоктор бар, ошол жерге колдонушубуз керек. Себеби дегенде кээ бир жерлерге жолдун шартына байланыштуу стационардык комплекс койгонго техникалык мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн аларды пайдаланыш керек сөзсүз түрдө. Пайдалансаңар бурчка бекинип туруп албай, белгилүү жерге туруңуздар, тиешелүү жерге. Пеняларды эмнеге коюп атасыңар? Урматтуу Шайлообек Карыбекович, пениялар бул ошол бузуулар кодексинде каралган норма, аны биз ойлоп чыгарган жокпуз. Биз аткаруу бийлиги катары ошол мыйзамдын талаптарын аткаруу багытында гана иш жүргүзүп атабыз. 10 секунд кошумча. Пеняларды силер сунуштап атасыңар да? Жок, буга чейин 2017 жылы кабыл алынган, 2019 жылы күчүнө кирген бузуулар кодексинде ал бекитилген, ал жогорку кеңеш тарабынан бекитилген, биз ошону аткарып атабыз азыркы күндө. Вега түшкөн акчадан канчаны алып кетет экен өзүнө? Уруксат берсе мен жооп берейин. Вега мен жана айтып кеткендей, өткөн түзүлгөн контрактка ылайык биринчи лот боюнча 211 сом, экинчи лот боюнча 224 сом алат. Жалпы көлөмүн айтсам, ошол долбоор ишке киргенден тартып, жалпысынан 346 миллион сомдон ашык каражатталган. Вега Кыргызстанда барбы, чакырып койсоңор болбой эле, азыр суроолорубуз бар эле. Бизге андай тапшырма жогорку кеңештен түшкөн жок. Кийинки жыйынга тапшырма түшсө, биз аларды чакырабыз. Каминдин өкүлү, сизге этикалуу суроо берейинчи. Ушул жерде айдоочуларды наразы кылган кырдаал туулбай атабы, кандай деп ойлойсуз? Штрафтар боюнча. Штрафтар боюнча негизги жана айтылып кеткенде, баяндамада айтылып кетти. Бул жерде ошо элдин талаптары, алардын көз караштары жана депутаттардын сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан бул мыйзам долбоору болуп атат. Ошондуктан бүгүн биз силердин карооңуздарга киргизип, колдоп берүүнү суранып жатабыз. Рахмат. Сөз Аманова Бурул Кушбековнада.